Бизнес профиль. Бизнес профилдин өзгөчөлүктөрү ал бизге эмне үчүн керек, биз аны менен кантип колдонсок болот. Бизнес профиль обычный профилге эле окшош болот, бирок обычный профилге караганда функциялары көбүрөөк болот. Бизнес профилге өткөнүңүздө сизде ушундай эки баскыч чыгат: промоакция жана статистика бөлүмдөрү. Ошондой эле сиз бизнес профилге өткөнүңүздө биографияга көбүрөөк маалымат жазсаңыз болот. Биография бизде ушул жер. Биографияга биз көбүрөөк маалымат менен бөлүшсөк болот. Промоакциянын бизге эмне кереги бар? Промоакцияда сиз өзүңүздүн чыгарган постторду, публикацияларды, өзүңүз чыгарган сториздерди реклама кылсаңыз болот. Ар бир посттун астында ушундай, если сиздин аккаунтуңуз Facebook баракчаңыз менен уланган болсо, анда сизде ушундай продвигать деген көк кнопка чыгып калат. Ошону бассаңыз, сиз өзүңүздүн постторуңузду реклама кылсаңыз болот. Бул жерде сиздин чыгарган рекламаңыз Instagramга жана Facebookка чыгат. Экинчи баскыч бул статистика баскычы. Бул жерде сиз өзүңүздүн профилдин акыркы бир жумадагы статистикасын көрсөңүз болот. Канча адам отписка кылды, канча адам подписка кылды, канча адам комментарий жазды, лайк басты. Ошолор тууралуу толук түрдө маалымат алсаңыз болот. Бизнес профилдин дагы бир өзгөчөлүгү, дагы бир сонун өзгөчөлүгү бар. Ал сиз чыгарган публикацияга азыр сиз кандайдыр бир публикацияны чыгарып жаткан болсоңуз, ага свайпай деген жазууну белгини баарыңыздар эле билесиздер. Ошондой орнотсоңуз болот. Жогорудагы ушундай ссылка менен, скрепка менен свайпай дегенди орнотсоңуз болот. Ал үчүн скрепкага басасыз да. Бул жерден сайт деген жерге өзүңүздүн WhatsApp ссылкаңызды же YouTube ссылкаңызды, Telegram ссылкаңызды коюп койсоңуз болот. Же болбосо GITVдеги сиздин видеолоруңузга ссылка койсоңуз да болот. Бизнес профилде ар бир чыгарган публикацияңыздын астындагы статистиканы көрсөңүз болот. Канча адам лайк басып, комментарий жазып, канча адам менен бөлүштү, ошолор тууралуу толук түрдө маалымат алсаңыз болот. Мисалы үчүн ушундай болуп чыгып калат. Бул жерде лайк, комментарий, самолет, канча адам менен бөлүштү, канча адам сохранение кылып алды. Ошолор тууралуу толук түрдө маалымат алсаңыз болот. Сиз да, если сиз сетевой бизнес менен иштеген болсоңуз, анда бизнес профиль бул сиз үчүн суу менен абадай эле керек болот.